Депутат Рыскелди Момбеков Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Маалыматты Супер KG порталына депутат өзү тастыктады. Мени 5-октябрдагы окуя боюнча Ички иштер министрлигине эртең саат 17:00 суракка чакырды. Бул жерде ар кимди тандап чакырып жатканына караганда кандайдыр бир сыр жаткандай көрүнүп турат. Мен бул чакырууну жаңа конституцияга каршылыгымды билдиргениме байланыштырбайын десем өз эли байланышып жатпайбы? 5-октябрда аянтта модератор Сыймык Чапыкеев болгон. Бүгүн ал Финполдун башчысы. Туурабы? Камчыбек Ташиев дагы сөз сүйлөгөн. Ал бүгүн УКМКнын башчысы. Руслан Казакбаев дагы болгон. Ал бүгүн Тышкы иштер министри. Эльвира Суравалдиева, Максат Мамутканов дагы болгон. Эмне үчүн аларды күбө катары чакырбай, депутаттарды чакырып жатат? Мына ушунун өзүндө бир нерсе жатат, деди Момбеков. Булак Супер KG. Төрөбаев. Бул шайлоодо Садыр Жапаров менен Мадымаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот. Бул шайлоодо Садыр Жапаров менен Адахан Мадымаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот, деп жазды Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев өзүнүн Facebook баракчасына. Анын айтымында, кимде жоопкерчилик бийик болсо, элди сүйсө, мыйзамды сыйласа, ошол талапкер жеңишке жетишет. Президенттин кызмат бул чоң жоопкерчилик, элди сүйүү, мыйзамдын так аткарылышы, мамлекеттин бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн, кадыр баркан эл аралык мамиледен жогорку деңгээлде көрсөтүү. 2017-жылы президенттик шайлоо учурунда элге ар бириңиздердин добушуңуздар бул жоопкерчилик, анткени сиздер мамлекеттин башчысын шайлап жатасыздар деп айтчумун. Бул шайлоодо Садыр Жапаров менен Адахан Мадымаровдун ортосунда конкреттүү күрөш болот. Ким утат? Албетте, кимде жоопкерчилик бийик болсо, элди сүйсө, мыйзамды сыйласа, ошол талапкер жеңишке жетет. Алдыдагы шайлоодо акчанын, админ ресурстун колдоосуна таянбай, карапайым элдин тандоосуна коюш керек. Ар бир жаран өз президенттин жоопкерчиликтүү сезим менен тандасын. Утулган талапкер мамлекеттин тынчтыгы үчүн уткан талапкерди расмий куттукташы керек. Ошондо эч кандай талаш тартыш болбойт жана легитимдүүлүгүн бекитет. Эң башкысы өлкөнүн президентин тандоону элдин каалоосуна коелу, деди Бакыт Төрөбаев. Булак Аргумент KG. Бекборбиев. Жаңы баш мыйзамды окуй элекмин, окубай эле колдойм. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев 18-ноябрь күнү өзүнүн Facebook'тагы баракчасына Конституциянын жаңы долбоорун колдой турганын билдирип жазып чыкты. Ал жоопкерчилик жок, ушул акыбалга келдик. Бир адам бардыгына керт башы менен жооп берсе колдойм. Жаңы баш мыйзамды окуй элекмин, окубай эле колдойм деп жазган постунда. Булак Аргумент KG. Опера жана балет театрынын мурдагы директору Финпол тарабынан кармалды. Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын мурдагы директору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу Финполдун басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, аталган мамлекеттик мекеменин мурунку директору кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекеттин кызыкчылыгына, ошондой эле маданияттын жана искусствонун кызыкчылыктарына каршы келген келишим түзгөн. Жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 1 миллион сомдон ашык зыян келтиргендиги анықталган. Бүгүн 19-ноябрда 1-май райондук сотунда кармалган жарандын баш коргоо чарасы каралат. Булак Супер KG. Депутат Дастан Бекешев Конституция долбоорун ким жазганын айтып чыкты. Конституциянын жаңы долбоорун экс-президент Курманбек Бакиевдин юристи жазган. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев социалдык тармакка видео жүктөдү. Анда ал эл өкүлү Конституция долбоорун Бектур Зулпуев жазганын, ал Курманбек Бакиевдин юристи болгонун айткан. Мына далил: Курманбек Бакиевдин юристи Бектур Зулпуев Конституциянын долбоорун жазган. Кааласаңыздар кирип көрсөңүздөр болот. Жогорку кеңештин сайтында бул файл 13-ноябрда түзүлгөн. Анын автору Бектур Зулпуев. Ал эми кечээ депутаттар окубай туруп кол коюп беришкен. Кээ бирлери бүгүн окуу башташты. Кай бирлери жөнөкөй суроолорго жооп бере албай жатышат. Бул деген уят, деген депутат. Булак Супер KG. Жанар Акаев Ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакыртылды. Жана Акаевдин айтымына караганда, тергөөгө чакырууга кагазын 18-ноябрда алганын, 19-ноябрда барышы керек экенин тактады. Депутат өзү кайсы иш боюнча чакырылганынан кабары жок экенин кошумчалап, 5-6 октябрдагы окуяларга байланыштуу болушу мүмкүн деп болжоп жатканын айтты.
Эске салсак, Кыргызстанда 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодон кийинки 5-октябрдагы Бишкектеги нааразычылык акциялары ири башаламандыкка айланган. Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондор 6-октябрга караган түнү президенттик аппараттын жана жогорку кеңештин имаратын талкалап салышкан. Шайлоодо Ата Мекен партиясын баштап чыккан Жанарбек Акаев да бул күнү митингге катышып, күч кызматкерлери менен болгон кагылышууларда жаракат алган. Булак Назар Ньюс. Каныбек Иманалиев: бул мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсок, бүт дүйнө Кыргызстанга күлөт. Эгерде референдум жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анда бүткүл цивилизациялуу дүйнө Кыргызстандан жүзүн бурат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул мыйзам долбоору депутаттар тарабынан иштелип чыккан эмес. Эгерде биз бул мыйзам долбоорун кабыл алсак, анда ал жөнүндө билмекпиз. Өмүрбек Текебаевтай эле мен да Конституциянын текстин жакшы билем жана өзгөртүүлөргө кызыктармын. Ага депутаттар жөн гана кол коюп беришти. Жумушчу топко кимдер киргенин билбейбиз. Бул эксперттер менен юристтердин катышуусунда ачык айкын болушу керек эле. Бул демократияны четке кагуу. Бийликтин 3 бутагы бар. 4-сүсү биз массалык маалымат каражаттары деп айтабыз. Эми алардын үстүндө курултайдын үстүндө президент болот экен. Бул диктатордук өлкөлөрдө деле кездешпейт жана Кыргыздарда гана бийликтин 5 бутагы болот. Бул уят. Бүткүл цивилизациялуу дүйнө Кыргызстанга күлөт. Мыйзам долбоору 1 айдын ичинде коомдук угуулардан өтүп, андан соң 6 айдын ичинде парламент тарабынан кабыл алынышы керек. Алар 1 айдын ичинде мыйзам долбоорун тез арада талкуулап кабыл алууну каалашат. Бүткүл цивилизациялуу дүйнө бизден жүзүн бурат, деди Каныбек Иманалиев. Булак Назар Ньюс KG. Иса Өмүркулов жаңы конституциянын автору эмес экенин, ал тургай ал жобону окубаганын да баса белгиледи. Жогорку Кеңештин депутаты Иса Өмүркулов референдум өткөрүү сунушуна гана кол койгонун, ал эми жаңы конституция долбоорун көрбөгөнүн билдирди. Кечээ Жогорку Кеңештин сайтына 80 депутат конституциянын жаңы редакциясын жазып, аны кабыл алуу үчүн референдум өткөрүүнү демилгелегени жарыялаган. Алардын арасында Өмүркулов дагы көрсөтүлгөн эле. Мен референдум өткөрүүгө гана кол койдум. Автор катары катышкан эмесмин. Конституция долбоорун көтөргөн да, окуган да жокмун. Албетте эми долбоорду окуп чыгам, деди Өмүркулов. Ал эми ким кол чогултуп жүрдү деген суроого ал маанилүү эмес деп жооп берди. Ошондой эле Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү долбоорунун негизги автору ким экенин да билбей турганын билдирди. Булак Назар Ньюс. Депутат Эмиль Токтошев суракка чакырылды. Бул тууралуу өзү билдирди. Өмүр жолумдагы өзүм туу туткан бир чындык бар. Ал өзүмдүн ичимдеги абийиримди сатпоо. Кандай гана абал болбосун чындыкты сүйлөп түз жүрүү. Саясий ишмердигимде коомдогу туура эмес окуяларды, саясий теңсиздикке ар дайым калыс сөзүмдү айтып келем. Убагында Билгизбейт үчүн Сегизбаевди, ТЭС үчүн Исаковду катуу сындап, Атамбаев, Жээнбековдордун өкмөтүнүн ар бирин туура эмес иштерине сынайтып, Текебаевди түрмөгө отургузганда өзүмдүн позициямы өзгөртпөй, ар жака өтө качпай, ар дайым бир нукта келе жатам. Ушу кезге чейин өз пикиримди бар үчүн коомдогу саясаттагы бардык туура эмес иштерди айтып келдик. Мына ушул күн да келди, дейт ал эл өкүлү. Булак Хоум Пресс. Максат Мамытканов. Президенттик шайлоону таза өткөрөбүз. Бүгүн 19-ноябрда вице-премьер-министр жана президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабдын башчысы Максат Мамытканов өкмөт үйүндө маалымат жыйыны өткөрүп жатат. Анда ал шайлоо таза өтө турганы боюнча айтты. Барыңарга маалым болгондой, өкмөт башы буйрукка кол койду. Анда президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча штаб түзүлүп, мен ага жетекчи болуп дайындалгам. Шайлдабекова мага тең төгүрага болуп, экөөбүз штабты жеттектейбиз. Бул абдан жакшы. Баары ачык айкын болуусу. Эң негизгиси максатыбыз жана баары бизден көз каранды. Алдыда боло турган шайлоону таза өткөрүп берүүбүз керек. Кечээ буга байланыштуу биринчи отурум өттү, деди Мамытканов. Булак Супер KG. Акин Токталиев. Конституциядан светтик өлкө дегенди алып салуу керек. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси Акин Токталиев Вести KG агенттигине берген маегинде баш мыйзамдан Кыргызстан светтик өлкө дегенди алып салуу керек деп билдирди. Менин оюмча баш мыйзамдан светтик өлкө дегенди алып салуу керек. Кыргызстандын 98% мусулмандар, болгону 2% гана атеисттер.
Элдин көпчүлүгү диний ырым-жырымдарды колдонушат. Светтик өлкөдө жарандар мусулманчылыкты жокко чыгарышы керек эле, бирок аны эч ким танган жок. Биздин элди ислам сактап калды. Эгер башынан эле биздин өлкө светтик болгондо, биз өз атыбызды унутуп, жок болуп кетмекпиз, деди Токталиев. Булак Назар Ньюс.